Ош шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан Исламбек кафесинин имаратынын курулушуна жана кайрадан реконструкциялоого тийиштүү уруксаат иш кагаздары жок. Андан сырткары пландан тышкары текшерүүдө кафенин түштүк тарабындагы муниципалдык жер тилкесине тиешелүү уруксаат кагаздары жок туруп, кошумча курулуш куруу алгандыгы аныкталган. Жанагы жер тилкени өз билемдик менен тротуарды казып, трансформаторду ным жерге коюп, үстүн жаап, дагы үстүнө жанагы летний столдорун коюп алам деген ойдо аракеттер болгон. Биз акты түзүп жеринде юристтер, башкармалыктын бардык башчылар, атайын адистер болуп бөлүнүп барып, атайын барып акты түзүп, да сүрөт, видеолорго да алып койгонбуз. Бизге кийин доказательство факт болсун деп. Да, Исламбек боюнча. Азыр милиция органдарын өткөрүп бергенбиз, алар иш козгоп, бүгүнкү күндө тергөөгө да суракка барып атабыз. Мындан улам тийиштүү материалдар Ош шаардык сотуна доо арыз менен өткөрүлүп берилип, азыркы учурда соттук териштирүү жүрүп жатат. Аталган кафенин кожоюну байланышып мыйзамсыз делген доону толугу менен четке кагууда. Тиешелүү документтерин көрсөтүп берди. Ошол эле учурда кошумча курулуш курууда документ иштеринен кемчилик бар экенин моюндап, аны оңдоого даяр экенин айтууда. Потому что бул тротуарды, жолду некрасивый кылып, алдыбызы сымдар асылып, ушундай болуп, куник көрүнүп калды. Анан кийин эми градостроительство менен нормага туура келсин деп, ушуну биз подвал кылып, түшүрүп, жакшы современный эмнеге талапка жооп берилген кылып, через АВР, через подключение генератор болуп, Исламбекте свет постоянный болуш үчүн биз ушу ишти кылдык. Эми Азыр ушул курулуштан улам келип только ушул курулушуга шу жакта, а мына госакт боюнча, проект боюнча мэрияга тиешелүү эч кандай бул мэриянын жериге чыкпаган жери жок. Единственное бизде ушу подстанция менен ушу генераторду жардасыга койдук. Ош шаарында уруксаат кагаздары жок курулуп калган 10го жакын кафе-ресторандардын иши сотто каралууда. Алардын баарына буга чейин эскертүү берилип, айып пул салынган. Маселен, Семейный кафеси дагы жанына уруксаат документтерсиз кошумча имарат курган. Ал архитектуралык эреже талаптарга жооп бербейт. Бул аралыкта айып пулдан сырткары электр жарыгын өчүрүү жазасы да колдонулган. Учурда Аскар Шакиров көчөсүндө Манас ата, Улук ата, Береке кафелери боюнча дагы иш каралып жатат. Документтеринде пристройка деп жүрөт да. А жерде документтерине салыштырсак объектине, ал жерде совсем башка эле объект турат да. Чоң келеген объект турат. Парковочный эмелери каралган эмес. Өзүнүн жери болсо Кызыл Китебине полный эле ошол кафени отургузуп салган да. Андай бул жерде болбойт. Кафе болгондон кийин парковочный местолор каралыш керек, машиналардан токтолуш керек. А жерде тротуар болуш керек, безопасность каралыш керек. Ошонун негизинде анан кафени проектировать этип, элге жанагындай ыңгайлуу кылып туруп эметиш керек да. Учурда калаадагы мыйзамсыз курулуштарды аныктап, аларды ирээтке келтирүү иштери жүрүүдө. Мындан тышкары Ош шаарында жеңил типтеги курулуш деген жүйө менен муниципалдык жерге курулуп иштеп жаткан кафелер болгон. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы аларды бошотуп, жерлерди мамлекетке кайтаруу иштерин жүргүзүп келе жатат. Ошондой эле айрым тилкелери муниципалдык жерге чыгып кеткен курулуштар дагы алынууда. Эми мыйзамсыз болгон болсо, анан аны мыйзамсыз курулушка элди киргизип тейлөө бул адам өмүрүнө жана ден соолугуна залал келтирип коюшу мүмкүн да. Эч ким билбейт, мисалы үчүн бир нерсеси түшүп кетсе, адам кырсыктаган болсо, ал жерде жоопкерчиликти көп, бир гана ээси эмес, көбү тартып калышы мүмкүн. Ошону алдын алуу максатында биз ушул иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Анан бул жерде жеке ишкердин укугу деген бул кандайдыр бир деңгээлде туура, аны дагы карайбыз, бирок бул жерде ал жеке ишкердин чөнтөгүнө же акчасына биз аралашпай атабыз да. Именно ушул объектинин курулушунун мыйзамдуулугун карап, бүгүнкү күндө мыйзамсыз экендигин тактап жарыялаган. Ош шаарында 30дай мыйзамсыз курулуштар бар. Алардын басымдуусу көп кабаттуу үйлөр жана кафе-ресторандар. Андан сырткары бизнес имараттары сыяктуу өз билемдик менен башталган курулуштар. Мындай фактылар катталганда алгач мыйзам талаасына чакыруу менен эскертүү жана айып пулдар салынат. Одоно эреже бузуу болгондо иш сотко берилет. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.